Мен Исмаилова Адашбүбү, Бишкек шаарынын тургуну болом. Матай уулу Кубанычбек Табыпты мен көптөн бери билемин. Матай уулу Кубанычбек Табып бул Кудайдын берген бир касиети менен, өзгөчө туюму менен ар кандай илдеттеги адамдарды дарылап келет. Мен 2020-жылы ошо дүйнө жүзүн жанагы пандемия каптабадыбы, ковид деген. Ошол ковид оорусу миңдеген адамдардын өмүрүн алды, миңдеген адамдардын жалмады, мындайча айтканда. Ошол учурда мен дагы ошо ковид менен ооруп калдым. Июль айында ооруп калып, төшөктөн турбай калдым. Ар кандай антибиотиктерди ичтим, антибиотик уколдорду алдым. Эч кандай жылыш болгон жок, жакшы болгон жокмун. Анан ошол учурда кызым томографияга алып барып тарттырды. Тарттырганда эки өпкөсүнө тең суу толуп кеткен. Орусча мындай двухсторонняя пневмония деген мага диагноз коюшту. Ал жерден дагы толгон токой дарыларды жазып берди. Ушундай алым таптакыр кетип, басканга мүмкүнчүлүк болбой калгандыктан кызым чочулап, дагы эмне болуп кетет деп, Матай уулу Кубанычбек Табыпка чалып, менин жагдайымдын баардыгын түшүндүрүп берген экен. Анан апа, мен Кубанычбек Табыпка чалдым. Азыр сизди жалгыз бир комнатада отурсун, эшиктин баарын ачтырып койсун, айнектерди ачтырсын, үйдө болсо аластатсын деп айтты. Анан 2 термоска кайнаган ысык суу куюп койсун деп айткан экен да. Анан ошонун баарын даярдап туруп эле анан кийин тетиги алайдан мага мени дарылай баштады. Мындайча айтканда, дем салды мага, суума болсо дуа окуду. Ошол учурда менин абалым кетпеген жеримен тергетти. Көлчүлдөп тердедим, аябай көлчүлдөп тердедим. Тиленип отурдум да, эми аягып кетейин деп. Кетпеген жеримен тергетип, кийимимди ошо кызым алмаштырып жатты да, ошо алмаштырып жетише албай калды да. Ошондо анан бир аз жеңилдегендей болдум да. Ошондо 1-2 сааттай мага дем салды. Эртеси күнү кадимкидей мындай жеңилдеп калыптырмын. Анан ошо 2 термос бүткөнгө чейин сууну ичтим. Бул жол менен бир 5-6 күндө ичтим да. Ошо 5-6 күндө ичип жакшы болуп калдым. Кудайга шүгүр, аябай жакшы болуп калдым. Анан кийинчерээк ал келгенден кийин, алайдан келгенден кийин, 1 айдан кийин кайра барып көрүндүм Кубанычбек Табыпка. Эже, баягы караганда жакшы болуп калыпсыз. Дагы бир жолу ошо суу окуп берейин, чай окуп берейин деди. Ошо окуп берген суусун да ичтим, чайын да ичтим. Жакшы, ошентип менин өпкөм жакшы болуп кетти. Баягы двухсторонняя пневмония деген жок. Эч кандай аты жыты да жок калды да. Ковид учурунда ушу ковидти дарылай турган дары да жок болду. Врачтар өздөрү дагы ковид менен ооруган адамдарды кантип дарылаш керекти дагы билген жок. Мына ошол учурда Кубанычбек Табыптын Куран менен дарылаганы бул ушундай мага дем берип, күч берип, ошо Курандын күчү менен мен аяктым десем жаңылышпайм. Мына ошондон кийин мен Кубанычбек Табыптын ушундай өзгөчө туюмунун күчтүүлүгүнө, Кудай берген ушундай касиетине аябай ишенип, мен ага чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирдим. Окуган Куранынын күчүнө да ишендим. Азыркы учурда Кубанычбек Табып, жубайы Салима экөө биргеликте ооруган адамдардын баардыгын тең тамырын кармап, Куран окуп, чайларына чай окуп, суу окуп бергенде күбө болуп жүрөм. Ооруган адамдар аны өздөрү издеп келишет. Дартына даба, илдеттерине шыпа таап кетип жаткандарына мен көрүп жүрөм да. Эмне демекчимин эми? Курамат эмери курч болот дегендей, ошо элимде бекеринен айтылган эмес экен. Матай уулу Кубанычбек Табып өзү устат болсо, Салима жубайы шакирт болуп, экөөсү биргеликте элдердин ооруган адамдардын керегине жарап,
аларды биргеликте дарылап келет. Салима өзү кесиби боюнча терапевт врач. Мен аларга чын жүрөгүмдөн ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Балдарынын, кыздарынын маңдайында аман болушсун. Ооруган адамдардын керегине жарап эле ден соолуктарын калыбына келтирип жүрө беришсин. Чоң рахматымды айтам. Бисмиллахиррахманиррахим. Бардық мақтаулар, алқыштар жалғыз жаратушы Аллах Таалама болсын. Саламдар, салаваттар пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. YouTube арқылы, эфир арқылы елге қайрылып, маек құрып атқан бір ғана ниетменен қайрылып жатабыз. Бұл жерде Аллах Тааламдың разылығы үшін, жана соопчулугу үчүн, үчүнчүсү бүгүнкү күндө ар кандай себептерден кырсыктап убактылуу ооруп жаткан мекендештерибизге үмүт, ишеним болсун деген ниетте кээ бир дарылаган жерлерде шифасы жок, айыкпайсың, хронический, онкологический дегендей бир мындай чечимдер айтылып калып, анан кээ бирибиздин мекендештерибиз өзүн карабай таштап койгон жерлер бар, суицидке барган адамдар бар экен, болду да өзүн өзү кол салып, уксуз ичип, ар кандай жолдор менен менин дартыма шифа болбойт экен деп. Ошондой мекендештерибизге бир үмүт, ишеним алып келсин деген ниетте бизден шифа тапкан адамдарды чакырып, ушул теле эфир аркылуу өздөрүнүн айыккан ооруларын баарын айттырып жатабыз. Себеби бул жөн эле сөз эмес, же болбосо биз шифа болот десек, сөз түрүндө эмес, иш жүзүндө далилдерди айтып атабыз. Мына ушундай адамдар кандай түрлүү оорулар болсо, ошолордон шифа тапкандарын өздөрү баарын айтып берип жатышат. Бүгүнкү күnkү биздин эфирге келип маек куруп берген эжебиз, Адашбүбү деген эжебиздин ден соолугунда ооруга шифа болгонун мен дарылаган шифагер табып катары өз оюмду айтып берейин. Кандай кылып дарыладык, кандай оору менен бизге кайрылган деп. 2020 жылы ошол коронавирус адамзаттын баарына ушундай үрөйүн учуруп катуу кырсык болуп аткан кезде бул эжекебиз дагы ушул коронавирус менен ооруп, ооруканага түшүп калган экен. Ал кезде жайкы эс алууда алайда болчумун, тоодо эс алып жаткам, күч кубат жыйнайын деп. Анан ошол жерден эженин кызы, Лира аттуу кызы телефон чалып, "Кубанбайке, апам ооруп, коронавирус болуп, ооруканада жатат. Жанындагы кырсыктаган адамдарды көрүп коркуп калыптыр, ыйлап атат" деп кайрылганынан жардам берейин макул деп келейин десем, ал кезде келгенге бизге да шарт туура келбей калды. Келе албай калгандан кийин анан эми Аллах Тааламдын берген илими бар. Кудай Тааламдын кудурети чексиз. Кудай Тааламдан жардам сурайлы, Аллага жалынайлы деп анан daarатты алып туруп, анан телефон чалып айттым, силер деген аралыктан бизде ушундай мусулманчылыкта илим бар. Адам ушундай бир зарыл, муктаждыктарга, бир кырсыктарга кабылган кезде окуй турган дуалар бар, сыйына турган дуалар бар Аллах Таалама. Муктаж болгон кезде, аргасыздан катуу мүшкүл ишчип кырсыктаган кезде жардам сурай турган дуалар бар. Биз ошондой күнгө туш келип, ушундай катуу ооруп жаткан кезде бир соопчулук үчүн бир адамдын да ушул өмүрүн сактаганга себепкер болоюн деген ниетте Аллахымдын бир кереметинен жардам сурайын деп, силер апаңарга айткыла, daarat алсын, үйүңөрдүн баарын аластап койгула, термоска суу койгула. Мен аралыктан туруп апаңарга дем саламын, апаңардын ошол термоска суу коюп, ошого да дем саламын деп телефон аркылуу байланыштык, саатты болжоштук. Мен окуп баштадым. 2 саат тынбай окуп дем салдым. Бата кылып, "Амин, Аллахым өзүңүз шифа бериңиз" деп Аллах Тааламдан жалынып, жалбарып, "Я Раббим, биз пендеңизбиз, өзүңүздүн жардамыңызга муктажбыз. Ушундай биздин бир тууганыбыз катуу ооруп кырсыктап атыптыр. Өзүңүзгө гана кайрылып, өзүңүзгө гана сыйынабыз, шифаны бир өзүңүздөн сурайбыз Аллахым. Өзүңүздүн ыйык Кур'ан-ы Каримиңизге ишенем, ушундагы шифа берүүчү аяттарды окудум. Мен себепкер, шифа берүүчү Аллахым. Ушул эжебизге өмүр бериңиз, ден соолук бериңиз, шифа бериңиз" деп туруп бата кылып дуа кылдык. Анан ошондон кийин 2 күндөн кийин телефон чалышты. Кудайга шүгүр, апам жакшы,
температурасы түштү, өзүнө келип калды деп билдиришти. Ана мен дагы Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун деп ыраазычылык билдирдим. Кудай Атама тобо келтирдим. Шүгүр намаздарын окудум. Болгон өзүмдүн билген илимим боюнча Аллах Таалама мактоолорду айтып ыраазычылык билдирдим. Бул биздин мусулманчылык илимдин күчү, Аллахтын Куран Аллахтын сөзү дегенге далил катары. Мусулмандын куралы бул Куран дейт. Ушу Куран бата дуа менен ушу аралыктан туруп ушул эжеге жардам бере алдык. Bir aydan keyin geldim. Gelgende mага кабыл алууга келди. Балисадан көрүнсө ошо өпкөлөрү таза дептир. Бизден келип дагы bir курс лечение алды. Мына Кудай Таалам буйруп насип кылса быйыл 4 жыл болду айыкканына. Дени соonu таза, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен, өзүнүн иштеген коллективи менен иштеп, эжекебиз жакшы өмүр сүрүп жатат. Бардык мактоолор, алкыштар жаратуучу Аллах Таалама болсун. Бул менден эмес, Алладан. Мен пендемин. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Кудайга тобо деймин, Кудайга шүгүр деймин. Алхамдулиллах, Аллаху акбар, Аллахым улук деймин.